2024-жылдын 19 мартында УКМК кызматкерлери тарабынан миграциянын жана контрабанданын мыйзамсыз каналдарын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө жүктөрдү жана адамдарды мыйзамсыз ташуу үчүн колдонулган туннель табылды. Аталган туннель Жалал Абад облусунун Созак районунун Бекабат айылынын тургунунун үйүнөн тагыраагы Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чек арасына жакын жерден табылган. Туннелдин тереңдиги 15 метр, жалпы узундугу 130 метр, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасына чейинки узундугу 50 метрди, ал эми бийиктиги 1 метр 70 сантиметрди түзөт. Аткезчилик каналын уюштургандыгы үчүн 1986 жылы туулган үйдүн ээси ЭА кармалды. Учурда УКМК кызматкерлери тарабынан туннелди эксплуатациялоону уюштурууга катыштыгы бар башка адамдарды, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды жана мыйзамсыз кирген товарлардын түрлөрүн аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө.